Мына Кудай буйрса бүгүн погрузка башталды. Машиналарды жүктөгөн жака жөнөтүп атабыз. Кыргызстанга ушундай машина алып барып иштетишибиз керек да. Үстүнө жүктөп жүрө бербестен. Мына көрдүңүздөр. Өзү эле машинадан отуруп эле түшпөстөн туруп турган машинаны алып кете берет. Мына өзү кучактайт мантип. Муну биз буга чейин дагы видеолордон тартып көргөзгөнбүз. Машинадан түшпөстөн эле мына алып кетет азыр. Эч кандай коркунуч жок. Алыс жака болсо анан баллонду бир өткөрүп байлап коет экен. Баллонду ремен менен бир өткөрүп байлап коет, алыс жака болсо жакынкы жерлерге ошентип көтөрүп алып эле кете берет. Бул 2014-жылкы Казакстанда иштеген биздин подписчигибиз Жыргалга кетип жатат. Бул портер. Мына бүгүн шоринг. Мына көрдүңүздөр, мына алып кетти буйрса. Азыр калган машиналарды дагы ушинтип жеткиребиз. Ушундай. Мына дагы бир портерди алып келдик азыр. Азыр айдап муну погрузкага алып киребиз. Мына. Хамза мырза, мына ал жерде, мына жерди теше турган, суу чыгара турган буровой деп коет бизде. Ошондой техника жүктөп атабыз. Бул дагы мына Нокатка жүктөлүп атат. Нокаттын Төлөс деген айылына жүктөлүп атат. Буйрса мындай бүсен ишни жер каза турган, кран суу чыгара турган турба баягы провод өткөрө турган мындай көрдүңүздөр, өдөсүндө өзүнүн турбалары бар. Ошо менен жерди казып суу чыгара турган ушундай аппарат, ушундай техника жүктөп атабыз. Ушундай достор. Азыр бул азыр мына Корея ээлеринен сурадым, азыр 100 метрге чейин ылдыйга, чуңкурлукка казат экен. Баягы биздин суу чыкпаган айылдарга, биздин Кыргызстанга ыңгайлуу техника азыр алып келип жүктөп атабыз. Буйрса суу чыгарабыз деп жанагы айылга жөнөтүп суу чыгарабыз деп жөнөтүп атабыз. Нокатка Төлөс деген айылга кетип атат. Ушундай достор. Азыр жанындагы жүктөлүп турган өзүнүн турбалары 40 метр эле экен. Мунун кошумчадагы турба сатып алса 100 метрге чейин чуңкурлукка казып суу чыгарат. Буровой. Ушундай техника. Азыр муну ал жакта жүктөйбүз достор. Мына бул аппаратты азыр мына чүрүп атабыз. Өзү чүрүп атат, өзү чүрөт экен. Мына лапалары менен жерге коюп, өзү чүрүп алат экен. Bokoylari özü çıkart ekan. Mına dostlar, bul özünü ko'tarib olat ekan. Özünü ko'targandan keyin mashinani aldiga aydab qo'yadi. Andan özünü yerga tushirib qo'yadi. Mına gördüңөр dostlar, hazır mına. Mına aldı ko'tarilib qoldi. Aldı ko'tarilib qoldi. Ça, peci so'yan. Ay. Hazır mına dostlar, özünü ko'tardi. Mına 4 tarafından özüңөр көргөндөй азыр машинаны айдап жылып коет. Андан кийин бул өзүн түшүрүп алат. Мен сиздерге алысырактан кадр кылып көргөзөйүн. Мен азыркы эле айтып өткөндөй, бул Нокатка Кызылкаяга жакын Төлөс деген айылга барат. Бишкекке чейин жүктөйбүз. Бишкектен нарагына өзүбүздүн Кызылкаяга кеткен машиналарга жүктөп алып кете турган техника. Ушундай жерден тешип суу чыгара турган буровой. Россияда деле көрүп жүрөсүңөр. Мына достор, эми бул акырындык менен өзүн түшүрүп атат. Мына буттары тегиз турбай калыптыр, мына көрдүңүздөр. Бир аз кыйшыгыраак туруп калганына байланыштуу кичине коркунуч болуп атат, качан кулап чөттү. Бирок мына кореец өзү ушул жерге чейин алып келип берди. Алып келип түшүрүп берди азыр. Bunun salmağı 2 tonna. Salmağında ayta кетейин. Азыр контейнерге жүктөйбүз.
Bundan başka dagы porterler жана манипулятор чогуу жүктөлмөкчү. Аны да көрөсүңөр, азыр көргөз. Мына достор, мына жерге түштү. Азыр бул буруп контейнердин ичине өзүнүн коду менен деле кирсе болот экен. Мына достор, бул өзүнүн мына жеринде өзүнүн управлениясы бар. Ушундай болгон техника. Мына достор, муну көтөрүп бара болуштун кереги жок. Өзүн өзү жүктөп. Мына достор, мына бул алдыңыздарда жүктөлүп аткан Кыргызстанга, дагы бир Кыргызстанга керектүү техника. Бул манипулятор. Орустар воровайка деп коет, билесиздер. Бул машинадан чечилди. Мунун путтары бар, мунун 4 путу бар. Алдында, аркасында. Жана мунун стреласы бар. Мына жүктөлүп атат. Стреласы азыр. Мына стреласы жүктөлүп атат. 18 метрлик, 5 тонналык. Ушундай азыр жүктөлүп атат. Мен сиздерге азыр мунун путтарын да көргөзүп коеюн. Мына бул болсо турган аркасындагы путу. Бул машинадан чечтик, иштеп турганын. Мына болсо алдындагы путу. Мына. Бул жакта жатат эко. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй, мына бул аппарат менен чогуу жүктөлөт. Мындан сырткары мына бул жакта турган корейский ополовкалар жана лесалар, ушулар дагы жүктөлөт чогуу. Азыр видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Шунун бардыгын жүктөйбүз. Ополовканын жүзүштүгү Жалал Абадка, жүзүштүгү Кызыл Каяга. Бул аппарат Нокаттын Төлөс деген айылына. Мына бул манипулятор болсо, азыр өзүңүздөр көрүп аткан жана кран манипулятор бул Бишкекке жүктөлүп атат достор. Кимге кандай техника керек болсо, бир канча техника колдон келишинче тауып, алып жүктөп бергенге аракет кылат. Мына бул ополовка бул орточосу, ополовканын орточосу, жаңы эмес, эски эмес, орточосу жана $24 деген ополовка. Ошо почти жаңыдай эле бул. Красты этилип, ортосунда фанерасы алмаштырылган. Жана бугушлыйлар болсо, ал ошо иштетилген бойдон эле. Азыр муну жүктөп жатабыз. Оң тамагын жөнөттүм. Карайын да чап тамагын ачып. Ушундай жүктөлөт азыр оны ал жака. Мындай ичи жаңы, сырты эски крастет койгон. Ушундай ополовкалар. Мына бул 40 размер, 40 сантиметр. Узундугу 1,20. Бардык размерлерден алсаңар ушундай жөнөтүп беребиз туугандар. Азыр мен сиздерге бул жака өтөп мына жерге жүктөлүп атат. Анда кылып жүктөйбүз. Ушундай достор. Мына Кудай буйруса биринчи портер жөнөдү. Алдыңкы баллондор чечилген жок, аркаңкы баллондор борт чечилди. Борттун болттары салондун ичинде жүктөлгөн, бардыгы жазылган. Эч кандай жана адашуулар болбойт. Болгону борт менен баллон чечилди, ушул боюнча жүктөлөт. Калган эчтекеси чечилген жок. Мына достор, экинчи портер жүктөлүп атат. Бул Көксөбөттө 2014 алдыңкы дөңгөлөктөрү титановый, чамаданы бар, артында усилтетилген. Мына көргөзүп коеюн. Полный электропакет, электрозеркало, мультирульдары менен механика аябай жакшы комплектациясы. Пробеги да аз. Бул мына достор, мына Нургазы деген баланын портерин алдына мындай мачалка, поролон коюп жүктөдүк. Бардык тарабына Нургазы деп бортторунан, баллондорунан бери жазып койдум. Мындагы ороп. Азыр баллон чечилген жок, борту, аркаңкы баллондору чечилди. Азыр мына алып кирип кетип атат. Азыр кирип ушул боюнча жүктөлөт. Кудай буйруса, мына барганда баллондорун тагып, бортторун тагып аласыңар, фараларын жана бамперин тагып аласыңар. Калган аркаңкы стоптору да чечилген жок. Бардыгы
ушул боюнча жүктөлөт. Мына достор 3-чү портер жүктөлүп атат. Бул пока эч кимдики эмес, жаңы эле келди, өзүңөр көрдүңөр. Муну дагы пока НН деп эле жазып коебуз. Бишкектен Нурмухаммед Тосулат. Буюрса, калоочулар жазсаңыздар жөнөтүп беребиз. Калган портерлер жүктөлдү. Салон тарабында көргөзүп коеюн. Бул мындай 6 ступка, механика. Камера задний виду бар, подогрев сиденья, подогрев зеркаласы бар. Салонда ортада үстүндө багажниги, аркасында ящиги бар. Алдыңкы дөңгөлөктөрү мындай титановый дискалары. Ушундай достор. Мына достор, калың алдына мындай губка коюп, алдын ородук. Алды эзилип калбастыгы үчүн жан баштарына дагы ушундай мочалка коюлуп оролду. Мына баллондор чечилген жок. Арттыңкы баллондору жана ушундай эле борттору чечилди. Борттордун жанына жүктөп коебуз. Мына лабодагы жүктөлөт, портерлери менен чогуу азыр. Бул өткөндө видеодо көрдүңөр. Үстүндө багажы, аркасында тенти бар. 5 баллону тең, жаңы запаскасын кошкондо. Арка тарабынан көрүнүшү бир сыра айлантып көргөзүп коюн. Запаскасы коюл элек, жапжаң боюнча. Кондиционери иштейт. Машина болсо жакшы, пробеги дагы аз, 119 000 пробег. Азыр ачып көргөзүп коем. Мына достор, мына аппарат дагы жүктөлөт. Мына жака жүктөйбүз, азыр көргөзөйүн сиздерге. Ала тургандарга түшүнүктүү болсун. Жакшы. Жакындатпаса көрүнбөйт экен. Жаман 119 000 пробеги бар. Таза машина урулган эмес. Ушундай достор, азыр мына аппаратта жүктөлөт. Суу чыгарчу буровой техниканы жүктөп атабыз. Az буюрса. Акырында контейнердин оозуна жүктөлөт. Алдыга портерлер, апалавка, манипулятор жана башка булар жүктөлдү. Азыр могу жерге жүктөлөт, көрөсүздөр. Бул своим ходом. Dostlar, arka tarafından görüyoruz koyun. Konteynerin akırında lesa жүктөп атабыз. 20 комплект леса. Мантип аппараттын өтө жагына буровой техниканы өтө жагына жүктөп атабыз. Бул алдыңыздарда көрүп турган, бул ошол биз жүктөгөн манипулятордун путтары. Ушундай достор, биздин видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн баардыгыңыздан ыраазычылык билдиребиз. Аманчылыкта учурашалы. Кандай техника керек болсо, бизге кайрылсаңыздар, биздин номерлер описанияда болот.